Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүн кыргыз тил сабагында өтөбүз. Кыргыз тил сабагын өтүш үчүн мурунку өтүлгөн теманы кайталап алалы. Татаал сөздөр кандай болуп бөлүнөт? Татаал сөздөр кош сөздөр, кошмок сөздөр жана кыскартылган сөздөр болуп үчкө бөлүнөт. Кош сөздөр жана кошмок сөздөргө Вендин диаграммасын түзөбүз. Кош сөздөр ага тууган, бала чака, кажы кожу, кыз кыркын. Ал эми кошмок сөздөрдө соң көл, боз үй, чек ара, ташбака. Экөөнүн окшоштуктары экөө тең татаал сөздөр, мааниси экөө тең бир маани берет. Ал эми бул милиционер, бул маи кызматкери. Эмнени түшүнүп жатасыңар балдар? Бүгүнкү сабакта анда биз кыскартылган сөздөр жөнүндө өтөбүз. Кыскартылган сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзө аласыңар. Сөз байлыгыңар кеңейип, сүйлөө речиңер өсөт. Таза, сулуу жазууга машыгасыңар. Толук маанилүү сөздөрдүн кыскартылып берилиши кыскартылган сөздөр деп аталат. Айрым сөздөр баш тамгаларынан, башкы муундарынан кыскартылып, бириктирилип жазылат. Мисалы, КУ Кыргыз улуттук университети, филфак, профсоюз жана башка. Кыскартылган сөздөрдүн жазылышы башка тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөр баш тамга менен жазылат. КУ Кыргыз улуттук университети. ГЭС гидроэлектростанция орус тилинен азырылган сөз. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал сөздөргө мүчө уланганда мүчө кичине тамга менен жазылат. Мисалы, БУга КУнун, КРнын, КТРдин мүчө кичинекей тамга менен башталып жазылат. Мындай эпос КМШ мамлекеттеринде ал тургай дүйнө жүзүндө жок. КМШ бул жерде кыскартылган сөз көз карандысыз мамлекеттердин шериктеши деп чечмеленилет. КРнын желеги дайым желбиреп турат. КР Кыргыз Республикасы. Ким кайдан билим алат? Бул көнүгүү иштейбиз балдар. Мугалим Бишкек Коммунитардык университети, БГУ деп кыскартылат. Милиция мамлекеттик авто инспекциясы. ИИМ Ички иштер министрлигинин академиясы. Дарыгер Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, КММА. Токтогул КЕСи бүтүн Борбордук Азия боюнча эң ири гидроэлектростанция жана суу сактагыч болуп саналат. Ал Нарын дарыясына курулган. Токтогул КЕСи бүт республиканы электр кубаты менен эле камсыз кылбастан, Кыргызстандын коңшулары Казакстан менен Өзбекстан үчүн да кышы бою суу топтойт. Биз бүгүн балдар эмнени билдик? Кыскартылган сөздөр чечмеледик. Кыскартылган сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түздүк. Эми үй тапшырма 5-көнүгүдө ким кайдан билим алат? Окуу жайлардын кыскартылган аттарын чечмелеп жазасыңар дагы. Анан үй тапшырма деп туруп, мен келечекте деп, силер келечекте ким болгон керек? Кыскартылган сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзөсүңөр.